Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр Сербияда кайра мындай кичине толкундоолор болуп кетти. Жана балким уланат. Негизи толкундоолор ошо өткөн жума аягында болгон. Анан эң негизги себеби бул деген жаштар коррупцияга каршы чыкты деп Орусия басылмаларында жазылып атат. Орусия басылмалары момундай деп жазып атат да. Бул жерден баягы Вучич аябай көп бир четинен евро биримдик менен ойногону, бир четинен Орусия менен ойногону, эки такта, эки үстөлдө отурганга аракет кылганы аябай евро биримдикке дагы Орусиядагы да жакпай атат. Өзүнүн элине да жакпай атат. Андан сырткары коррупция болуп, ар кандай акчаларды уурдоо жана ар кандай эл каражатын камын жөө ушундай нерселер болгондуктан жаштар ошол Сербияда жакшы жашоого чана орнолот деп ушул чыгып толкундоо кылышты, жаштарга каршы чыгышты. Ошо Вучичке жумуштан кет, илгериде элдин жашоосун жакшыртпасаң деп. Ошондо Лавров да айта кетти, ошо мен деген ойлойм бул кайра Европанын изи окшойт, баягы түстүү революцияларды уюштургуч өлкөлөр ошондон арылса жакшы болот эле деп. Вучичке дагы жооп берди. Лавров жакшы айтты, туура айтты, бирок мен баарына көрсөтөм, Вучич мындай бекем жаңгак деп айтты да. Анан ошондой сөз айтканда дагы башка, мисалы үчүн батыш басылмалары, ошол эле BBC'ни алсак, каяктан ошо чоң эл толкунунун астында дейт 5-6 күн мурда ошо 20 кулжан күндөрүндө, айдын күндөрүндө 5 кишини 6 кишини ошо абакка алышкан дейт Сербия бийлиги. Анткени ушул 6 киши дейт кандайдыр бир Орусиянын атайын кызматтары менен байланышы бар болчу дейт. Бар деп эсептелинет дейт. Анан алар деген ошо Сербияда күчкө салып төңкөрүштүн жолу менен бийлик алмашууну пландаштырып жатыптыр дейт да. Мындайын айтканда BBC айтып атат да, Орусия бул түстүү революцияны даярдап жаткан деп. Анан албетте бул пландарына физикалык кандайдыр бир атакалар же болбосо чабуулдар каралыптыр бийлик өкүлчүлүктөрүнө, мисалы үчүн полиция жана башкаларына. Анан негизи ошо жаңжал жасап туруп митингдин аркасы менен бийликти алмаштыруу болчу дейт максат. Анан кээ бирлеринде ошо курал да бар болгон дейт, анткени план боюнча өтө кызуу чыңалып кеткен да. Ошо митингдер ошол жерден куралды колдонуу иш керек болчу дейт да. Анан митингдер башталды, өткөн ошо жума аягында башталып туруп, ошол митингдерден студенттер чыкты, студенттер каршы чыкты. Анан бир маалда Вучич айта баштады, азыр ошо саат 1 сааттын чамасында бизде күч колдонушу ыктымал, туура эмес радикалдуу кыймылдар өз иш аракетин жасаганы жатат дегенден кийин деле заматта эле ошо 1 саат өтөр менен чын эле студенттер өзүлөрү шаар ортосунан ары жылгандан кийин бир маалда шаар ичине ошо бетин маска менен, кап менен жапкан жаш балдар, күчтүү эркектер мына улгайган келип алып, полиция ар кайсы укук органдарга каршы күч колдоно баштады. Ал күч колдонгондо бир нече кишини ошо камакка алганга аргасыз болушту. Күч органдары ошол жерден анан баягы полиция водометторду, ар кандай мындай гранаталарды жана башка атайын нерселерди колдоно баштады митингди тынчытуу үчүн. Анан ушул нерсе албетте мындай толкуп кетти да. Толкундоолор чоң болду. Сербияда ушундай кандайдыр бир катуу мындай тынчсыздык болду. Дагы ошол чагылыштар кулжанын 30-ында болду. Белградда саясат серепчилери эмне деп жатышат да. Серепчилер мындай деп атышат. Вучич деген эки тарапка чын эле ойноп баштаган дейт. Вучич бир четинен ошо Европа ичинде Кремлдин айткан иштерин жасап атса, негизи евро биримдикте, евро парламентте, мисалы үчүн өлкөлөр добуш бергенде Венгрия менен Сербия дайыма Украинага жардамга мисалы үчүн каршы чыгып атышкан, дагы ар кайсы иш аракеттерге каршы чыгып атышкан. Жана Вучич негизи ошо Орусиянын кишиси деп эсептелинген. Бүт ошо парадтарга барат, Москвага Орусиянын акчасын алган деп айыпташкан евро парламенттин мисалы үчүн өкүлчүлүктөрү.
Бирок ошону менен бирге эң кызыктуусу украиналыктар ошо Вучич Сербия чыгарган снаряддар келе баштаган да Украинага Евробиримдик аркылуу. Евробиримдик акча бөлүп бергенде снаряддарды баягы ар кандай ок дарыларды сатып берип атканда көбүнчөсү Сербияныкы болуп чыкты. Анан ошондо украиналыктар аябай таң калганда, демек деген ошо Вучич эки үстөлгө отурганга аракет кылып атышат окшойт. Бир четинен ошо толугу менен Орусия менен бирге, бирок эң кызыктуусу эсиңерде барбы, ошо 9 майда, мисалы үчүн майрамда бул Вучич жоголуп кеткен жолдон Орусияга баратканда, бирок жеткен, акырында катышкан парадка. Бирок ошондо дагы бир кызыктай болгон да, баягы ооруп калдым, бирдемке деп ушундай. Ошол 2-3 ай мурда ошол күндөн сербиялык снаряддар Украина фронтуна жеткен, жана складтарына, кампаларына түшкөн да ушундай ок-дарылар. Ошондой нерсе кызыктуу болуп атат. Демек Сербия чын эле эки жакты тең ойногонду аракет кылып атат. Бир четинен Евробиримдиктин чоң баягы контракттарын алганга аракетте, ошо Украинаны камсыздоо үчүн аларга курал сатып атат Украинага. Бир четинен, экинчи четинен болсо Орусияга толук менен багынып, Орусиянын Евробиримдиктин ынтымагын ыдыратканга кошкон аракеттерин колдоп, расмий түрдө, дипломатикалык түрдө Орусияны колдоп жүргөн ошо Сербия болуп жатат да. Ушундай кызыктуу нерсе болуп жатат. Анан эгерде мен ойлойм, Орусия бириксе керек ошо Евробиримдикке Вучич снаряддарды сатып аткандан, ушул снаряддар орус аскерлерин өлтүрүп атат майданда. Албетте Орусияга бул жакпаса керек, ушундай серепчилер да ойлоп атат. Анан ошон үчүн булар деген бул толкундоолорду уюштурса керек деп айтып атышат. Анткени түз далилдер жок. Бул бир гана серепчилердин ой пикирлери, менин да ой пикирим ошого жакын. Анткени мен байкагам, мисалы үчүн, эгерде бизде 2005-жылкы революцияны бизде Кыргыз Республикасында батыш өлкөлөр даярдады десе, фонд Сорос жана башка мындай Акаевдин сөзүнөн да, мисалы үчүн 2010-жылдын революциясын болсо Орусия даярдады деп көп серепчилер айтат. Анткени ошол кезде Орусия берген акчанын кескин бөлүгү ошо башкарыла албай калган тиешелүү түрдө. Экинчи четинен дагы өтө жакын болуп кеткен дейт. Орусиянын бийлиги биздин бийлик Америка Штаттарынын бийлиги менен кандай сүйлөшүүлөрдү алып бара баштаган жана Гансини кубалабай атын өзгөртүп кайра калтырган да базаны. Анан ошондуктан ошо Атамбаевдин революциясы болуп кеткен. Аны ошо Орусия тарабы башкарган дейт, ошо революцияны уюштурган дейт. Анан болуп кеткенден кийин эң биринчи Атамбаев эмне кылган? Гансини Кыргызстандан кубалап ийген да. Дагы ушундай баягы түстүү революцияны бир гана Евробиримдик жана башка ошо Америка Штаттары, батыш өлкөлөрү гана эмес, биз да ойной алабыз деген сөздөй болгон да ошо кездерде, мен уккан боюнча. Демек Сербияда балким ошондой болуп аткандыр. Ким билет эми, түз далил жок, бир гана аябай чоң мындай шпиондук, геосаясаттык скандалдар, серепчилер ортосунда ой толгоолор болуп атат. Башка деле маалымат мындай айтыш кыйын да. Аны албетте соттор өтүп, соттор өкүм чыгарып, дипломаттар ачык айтып, ушинткенде гана далил деп эсептесе болот. Бирок ушинтип Сербияда жаштардын толкундоолору болуп кетти да. Бир четинен жаштардын толкундоолору өзүлөрү дагы бышып жетилген. Сербиядан чын эле баягы көп жылдан бери постсоветтик өлкө, аякта деле ушу коррупциясыз баягы келечекти жаркын кылганга жаштар ошондой келечекти каалашат да, коррупциясыз жакшы жаркын ачык келечекти каалашат. Ошондуктан алар да ошондой протесттерге, толкундоолорго даяр да. Анан ошондон да болуп кеткен окшойт деп ойлойм да. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Сиздердин ой пикирлериңизди комментарийлерге жазгыла. Ушундай бул саясий реалдуулук да. Муну серепчилер көп талкуулайт, кээ бир серепчилер жазат, бирок мындай көп деле маалымат бизде бөлүшпөйт да. Ошон үчүн бул пикир боюнча да өзүңүздөрдүн пикириңерди калтыргыла. Эмки видеолордо көрүшкөнчө. Жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал.
О, от души.